Бул жерде байыркы шаарлар жана орто кылым цивилизациялары пайда болуп жана жок болуп турушкан. Бул жерде дүйнөлүк демилгелер эритинип, илим менен искусство гүлдөп турган. Бул жака бүтүндөй Евразиядан товарлар жана кайраттуу демилгелер агылып кирген. Бүгүнкү күндө Борбор Евразия өзүндө эмнени туюндурат? Аймактагы өлкөлөрдүн жалпылыгы эмнеде? Жарыктыктын бул бөлүгүндө жашаган калктардын маданий генетикалык коддоруна эмне кирет? Ушунун бардыгы Central Asian Guide көрсөтүүсүндө. Жыгачка оймо түшүргөн хивалык чебер. Казак таласындагы көчмөндөр фестивалю. Протоболгариялык катал көнүгүүлөр мектеби. Орто кылымдык Хорезмдин жана анын акыркы борбору Хиванын тарыхы керемет жагдайда сакталып калган архитектуралык ажайып жайлары, хан сарайлар, кербен сарайлар, соода орундары жана эски сепилдер бүткүл дүйнө жүзүнөн туристтерди тартат. Хива жарандык согуштун жылдары Кызыл армия тарабынан пайдаланууна чейин бузулган Самарканд менен Бухарага караганда бир кыйла жакшыраак сакталып калган. Европа, Азия жана Америкадан келген коноктор сарайларды жана көпөстөр галереясын кыдырып көрүшөт жана сөзсүз түрдө элдик кол өнөрчүлөрдүн устаканаларына барышат. Анда хивалыктардын өзгөчө көркөм өнөрүнүн үлгүлөрүнө күбө болушат. Мына бизде Биз Эски Чептин ички бөлүгүндөгү Ичан калада турабыз. Бул бийик дубалдардын ары жагында Дишан кала деп аталган тышкы сепил жайгашкан. Дишан калам бар. Мына Ичан кала. Ичан каланын айланасы эң бекем дубалдар менен курчалган. Эгер мен жаңылбасам, Чыңдоонун аянты 27 гектар жерди түзөт. Мына ошентип үйүбүзгө келдик. Кош келипсиздер. Бизде чет элдик коноктор көп болот. Биз аларга дайыма кубанычтабыз. Келиңиз, уста Шафкат атанын үйүнө өтүңүздөр. Үйдүн киребеш жеринде менин эмгектерим коюлган. Мисалы бул отургучтар. Буларды мен өз колум менен жасагам. Бул тарапта сандыктар турат. Алар эски үлгүдө иштелген. Сандыкларым болгон мына. Мына хаммасы Булардын бардыгы тең мен өзүм кылган иштерим. Бул кооздук элементи панжара деп аталат. Аны атайын технология менен жасайт. Анда желим же мык колдонулбайт. Ушундай өзгөчө геометрикалык фигура. Бул жыгач соку. Менин апам дагы колдонгон. Мурда адамдар ушундай соку пайдаланган. Анда күрүч менен буудайды акташкан. Мына минтип. Мен аны апамдан калган мурас катары сактап жүрөм. Мына карасаңыз, үйдүн чатыры дагы жыгачтан жасалган. Шыпта жыгачка ою түшүрүү иштери дагы жакшы көрүнүп турат. Мунун бардыгы тең башынан аягына чейин кол эмгек болуп саналат. Жүрүңүздөр, сиздерге устаканамды толук тааныштырайын. Келе бериңиздер. Усмон, Кудай колдосун. Салам Сулайман. Кутман күнүңүз менен устат. Силер кандай? Иштер кандай жүрүп жатат? Рахмат, буйрутма менен иштеп жатабыз. Таанышып алыңыздар. Бул Сулайман уста. Тигил Усман. Экөө тең менин кесиптештерим. Биз көлөмдү буйрутма алганыбызда чогуу иштейбиз. Көрүшүп турабыз. Хивалык оймочу уста Шафкат Жуманиязовдун 50дөн ашык шакирти бар. Убакыттын өтүшү менен алар тажрыйба менен чеберчилик топтойт. Анан өз ишин баштап кетишет. Эгерде оймону бүтсөң, анда устунду иштеп баштайлы. Аны жасалгалоону тезирээк бүтүрүш керек. Жакшы. Аспап шаймандарды, мыктарды алып келчи. Бара жатам. Аны дээрлик бүтүп калыптырсыңар да. Ооба, бир аз эле калды. Мага жардам берчи. Чогуу тез бүтүрүп салалы. Мына ушундай соонум болот. Ооба, абдан кооз. Эми даяр болду десек дагы жарашат. Ооба, ошондой десек дагы болот. Эгер биз ушул ишибизди тез арада бүтүрсөк, Ташкенттен бериле турган көлөмдүү буйрутманы иштей баштайбыз. Жакшы, макул. Şu iş bilen yaşlığımızdan şoğullanamız. Мен жыгачка оймо түшүрүү менен 15 жылдан бери иштейм. Уланып атганымызда bir 10-15 yıl болду. Өспүрүм кезимден кармап баштагам. Orta derecede ustamız.
Hali sirlari ko'p. Азыр мен орто деңгээлдеги устамын деп айта алам. Shokat aka bilan birgalikda katta ishlarni ishlaymiz. Hozir mana Бул өнөрдүн дагы көптөгөн сырларын үйрөнүшүм керек. tarafasida turibdi. U Shokat aka Шафкат ака эң мыкты чебер. biza shuning izidan bor. Биз анын жолун жолдоочуларбыз. Kishidan bilmagan narsani Билбеген ишибизди дайыма андан сурап турабыз. hozircha bizlar Азыр дагы чогуу иштеп жатып, көп ыкмаларды үйрөнүп жатабыз. Шафкат уста жакшы адам, ушул ишти жакшы билет. Gel gel gel. Gördün mü sen? Салам, атаңа келдиңби? Ал кандай иштеп жатканын көргүң келеби? Анда кел. Yine. Отур, эч уялба. Мына ушундай ыңгайлуу отур. Gel ben bakayım. Bu Osman'ın kızı bu. Бул биздин кесиптешибиз Усман устанын кызы. Osman'ın kızı. Жакшы, атың ким? Шахноза. Шахноза кыз. Уста эч качан балдарды кыйнабайт. Анткени алар ишке байкоо салып, өз көзү менен күбө болсо гана балдардын жүрөгүндө кызыгуу жаралат. Убакыттын өтүшү менен ал балдардан байыркы салттарды улантуучу чеберлер дагы өсүп чыгышы мүмкүн. Başlayalım. Келдиңби? Жакшы. Иштер кандай? Жакшы. Анда кеттик. Бул менин бир тууганым. Биз аны менен жыгач саткан кампага барабыз. Сулаймон, кеттик биз менен. Материал тандаганга жардамдаш. Устаканадагы иштен тышкары түйшүк дагы көп. Жердик сатып келүү, буйрутма издөө жана башка жумуштар бар. Буларды бүтүрүүгө устанын бир тууганы Хусан жардам берет. Муротбек, барсыңбы? Баарын даярдадыңбы? Бара келди. Бул Муротбек дагы менин шакиртим. Берлик болгон жердикти андан алабыз. Биздин баардык камыбыз, жыгач материалдардын баардыгы ушул жерде даярдалат. Bu yine körgenisi Бул кара жыгач, анын калыңдыгы 2 метрге жетет. Мына карап көргүлө. Каалга жана дарбаза жасоого арналган. Ал тактайга тилингенден кийин 5 жыл кургатылат. Ал эми мындай дарак Хорезмде өсөт. Анын диаметри 1,5-2 метрге жетет. Мына карап көрүңүздөр. Муну иштете элексиңби? Кел анда, чет жактарын алып колонна үчүн даярдай бер. Өлчөмүн сага бергем. Бул Хорезм кара жыгачы, бул дагы эң катуу жыгачтардын бири. Кара жыгач, жаңгак дарагы жана күлөн. Булар биздин өлкөдө өскөн дарактардын түрлөрү. Мында биз тандайбыз жана ишке даярдап алабыз. Ошол эле учурда материалдын багытына жараша сөзсүз сорттоп алабыз. Жакшы Муротбек, анда ишиңе кирише бер. Биз болсо кеттик. Жакшы барыңыздар. Башка хивалыктарда эле бир тууган Жуманазаровдор орто кылымдык Хорезм хандары жана андагы жашаган элдери жана шаар менен сыймыктанышат. Алар чеберлер шаарынын колдон жаралган керемет өнүмдөрү жөнүндө кайталоодон тажашпайт. Сиздер бул оюларды көрүп жатасыздарбы? Бул байыркы жыгач оюмолору. Булар эң эски ою чиймелер. Ар бир айлананы, ар бир орнаментти карап көргүлө. Мында өсүмдүк сүрөттөрү, мында болсо куш танып оюсу жана тегерек ою колдонулган. Жүрүңүздөр анда, комплекстин ичине кирели. Бул жака жүрүңүздөр. Эшиктен караңыздар, абдан жакшы иштелген. Буларды караңыздар. Бул устундар кара жыгачтан жасалган. Мисалы бул колоннага эң аз дегенде 200 жыл болгон. Хива хандарынын Нуруллабой ордосунун көпчүлүк чыгыш сарайларынан башкача өзүнө таандык өзгөчөлүгү бар. Мисалы күзгү бөлмөсүнө баш багуу, миң бир түн арф фарсы жомогуна кирип кеткендей сезим калтырат. Ал ханга келген адам артына канжарын каталбагандай кылып жасалган. Бирок уламыш боюнча бул амалдуу архитектурадагы акыркы Хорезм башкаруучуларынын бирин өзгөчө Керал бөлмөсүндө кол салуудан сактай алган эмес. Мына азыр хандын сарайына киребиз. Шашпай кириңиздер. Биз азыр хандын кабылдамасында турабыз. Хива хандары конокторду ушул бөлмөдө кабыл алган.
Her bir bu şekilde yine. Сиздер көрүп тургандай дубалдарга жана бурчтарга күзгүлөр коюлган. Ушул жерде меймандарга жолугуп баарлашкан. İhvanlarını. Шыптагы оймолордун баардыгы тең эски оюлар. Ал эми сыртка чыга турган эшик 2 катар жасалган. Баардык континенттерден келген чет элдик туристтер Хивалык жыгачка ойма салган усталардын туруктуу коноктору. Алар мында кыскача мастер-класстан дагы өтүшөт. Сулаймон, коноктор буларды сатып алабы? Ооба, абдан жакшы. Алар мага буйрутма беришкен. Анан ошону алганы келишиптирби? Ооба, сиз башкачасын каалайсызбы? Же биз менен иштеп жасап көрөсүзбү? 24 бул D тамгасы. Bular mehmonlar kecha kelishgandi. Бул коноктор кечээ келишкен. Zaka uni mana bu kolonna. Алар мага ушундай кичине колонна буйрутма беришкен. Yasab berdik. Kichkina nusxasini. Мен кичине көчүрмөлөрдү жасагам. Hozirda ishi bitgandan keyin Ага бүгүнкү күндү эстелик катары дагы жазып коюуну суранышты. esdalik uchun bu yerga sanasini yozib qo'yamiz. It's in black elm. Бул кара жыгач, карабак, жапонча нидиннакин. Мунун баардыгы тең салттуу үлгүдө жасалганбы? Ооба, биздин баардык буюмдар элдик колөнөрчүлүктүн үлгүлөрү. Аш тактайлар, китеп үчүн такталар. Сиздер бул тарабын эт туураш үчүн ашканага колдоно аласыздар. Башка жагы кооздук үчүн багытталган. Түшүнүктүү. Ал эми кечинде күндүзгү тиричилик жумуштарынан эс алуу үчүн Шавкат Жуманазаровдун устанын үйү жеке менчик үйүндө жайбыракат чай ичүү убактысы келет. Анан өзүнүн сүйүктүү кызы жана жээни менен баарлашууга дагы убакыт табылат. Ата, чай ичесизби? Алып кел. Кызым, рахмат. Кел отур кызым. Бул жака кел, менин жаныма отур. Сабактарыңды окудуңбу? Үй тапшырмаларыңды толук аткардыңбы? Чай коюп берейинби кызым? Бул менин эң кичүү кызым. Bundan keçesi Süreyya. Мындан улуусу Сурайе, эң улуу кызымдын аты Севара, уулумдун аты Шокирбек. Ал экөө тең институтта окушат. Азыр алар Ташкентте. Мен кызым, чай ич. Мына бул таттуулардан ал кызым, чай менен ич. Ал кызым. Сага жаттаганга кандай ыр беришти? Нан жөнүндө. Үн чыгарып окучу. Азыр окуюмбу? Ооба, анан башкаларын айтып бересиң. Талип Юлдашевдин ыры. Non haqida o'ylasam, o'yim tamom bo'lmaydi. Siz ham o'ylang bolalar, lekin yomon bo'lmaydi. Qana, sen dagы окучу? Menbi? Mekan jönündө ырдыбы? Ооба. Vaktimiz hayvonidir. Tarbiyamiz mustahkam, alayhi kalkandı. Harbiy xizmat vaqtimiz bu manlar maydonidir. Resul askar ekanlar alayhi kalkandı. Ana rahmet için ya. Жакшы, экөөңө тең рахмат. Үйгө баргыла. Жакшы окугула. Макулбу? Рахмат кызым. Мен бул өнөрдү бала кезимден сүйгөм. Жаш чагымда таланттуу жыгач уста Кузубай Сафоевдин шакирти болгом. Ошондой эле Рузимат ака, Хайтбой ака сыяктуу чеберлерден үйрөндүм. Алардын баары менин устаттарым. Бул өзгөчө өнөр. Качан сиз бир нерсе түзүүдө сабырдуу болушуңуз керек. Кандай татаал болсо дагы эч талбастан жыйынтыкка жетишүү зарыл. Менимче сабырдуулук устанын эң мыкты сапаттарынын бири. Анан ишиңди бүткөндөн кийин өз колуң менен жаралган буюмга өзүң суктанып кароо дагы абдан жагымдуу. Бул эң чоң бакыт. Мага бул эң сонун рахат тартуулайт.
Алтын Алтай түрк элдеринин бешиги. Ал эми Евразия талаалары, көчмөн мамлекеттер, күч кубаттуу каганаттар жана улуу зор империялар жаралган мейкиндик. Так ушул жерден дүйнөлүк тарыхты кайрадан өзгөрткөн Кытай, Жакынкы Чыгыш менен Европа аймактарындагы жаңы мамлекеттик түзүлүштөрдүн башында турган айбаттуу элдер келип чыккан. Бүгүн ар түрдүү өлкөлөрдө жашаган байыркы көчмөндөрдүн урпактары казак талаасына чогулуп, улуу бабалардын арбагына таазим этип, чабандестик, жаато, кылыч ташуу сыяктуу байыркы аскер өнөрлөрүн көрсөтүп жаткандыгы дагы жөн жерден эмес. Саламатсызбы? Биз Болгариядан келдик. Биздин команданын аталышы Богатур. Биз Казакстандын элине байыркы болгарлардын көркөм өнөрүн көрсөткүбүз келет. Азыр биздин топтун мүчөлөрү кыздар менен балдар жаато, кылыч ташуу жана камчы колдонуу боюнча өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Бул кыздын аты Радость. Ал дароо эки камчы менен оюн көрсөтөт. Бул абдан татаал номер. Ошон үчүн камераны алыс кармаңыз. Бул бала болсо Диан. Ал биздин топтун шаманы. Биздин топтун тотемдик жаныбары карышкыр. Бул найза бунчук деп аталат. Ага аттын куйрук кылы тагылган. Бул протоболгардык тотемдик белги. Тигил балдар кылыч чабышып жатышат. Азыр сиздер кадимки машыгуу көрүп жатасыздар. Ал эми чыныгы көрсөтүү үчүн алар булгардан тигилген туулга жана коргоочу кийимдерди дагы кийиши зарыл. Азыр алар кылычты эки колдоп кармап чабышууда. Ал эми бул протоболгардык мүйүз. Аны мен балдарды чакыруу үчүн колдоном. Кана Алекс, бизге көрсөтчү. Бул эми талантыңды көрсөт. Бул абдан оор номер, анткени ар бир кылычтын салмагы 1,5 килограммга жетет. Протоболгар аскерлери абдан ыкчам болушкан. Алекс, бери кел, дагы бир жолу айлануу жасатчы. Now they work one sabre, one sword against two swords. Ильян, бери кел. Камчынын жардамы менен кантип чабуул коюшту көрсөтчү. Камчы дагы коркунучтуу курал болуп саналат. Соня, бери кел. Азыр Соня бизге жаото өнөрүн көрсөтүп берет. Бул дагы протоболгардын кооптуу куралы. Бул дагы коркунучтуу номер. Ал өтө ыкчамдыкты жана чыйрактыкты талап кылат. Болгону 10 секундта Соня 6 жебе атканга жетишүүгө тийиш. Бул Явур. Ал Богатур командасынын лидери. Азыр биз куралсыз согуш өнөрүн көрсөтөбүз. This is again for warm up. Okay? And now this is the real stunt. Very good, very good. Абдан жакшы, эң сонун. Before battle, the men Салгылашуу алдында жигиттер салттуу аскер бийин дагы бийлешет. men's dance. Baga! Tur! Baga! Tur! Baga! Tur! Бүгүнкүгө жетишет. Биз машыгууну аяктадык. Ray! I think it's a great place here. Казакстан улуу мамлекет. Мен бул жакта өз үйүмдөгүдөй жүрөм. Native country. It's our Анткени көп кылымдар мурда болгарлар Азия аймагында жашаган. ages ago. The Bulgarians lived in Бирок кийинчерээк Кара деңизди көздөй орун которуп, Болгария мамлекетин түзүшкөн. the country of Bulgaria. But our roots are
Бирок биздин тамырыбыз ушул жерде, Борбордук Азияда. Анткени биз казак эли менен жакындыкты сезебиз. Close to us, like our brothers. A lot of people ask me how do the girls Көптөр менден мисалы кылыч менен чабышкан шоуга катышуу кыйынбы деп сурашат. show with sword fighting and so on. And I think that Мен аялдардагы эркектер сыяктуу эле бул дүйнөнүн бир бөлүгү деп эсептейм. woman is a very important part. Actually, in the past, there were Croatian Amazons who Бардыгы жаа ата билген амазонкалар жөнүндө угушкан. Биз мына ушулар кандай болгонун көрсөткүбүз келет. show what they did. Радас тажрыйбалуу чабандес жана ат үстүндө оюн көрсөтөт. Мүмкүн сиз кандайдыр бир көнүгүү көрсөтүп бересиз. The horse is start. Бул чабандестин эң мыкты өнөр көрсөтүүсү. This exercise first on the front. Прата болгариялык богатур катал көнүгүүлөр мектеби көрүүчүлөр үчүн гана оюндарды талаадагы аскер өнөрлөрүн көрсөтүү эмес. Бул баарынан мурда тарыхый эстеликтерди сактоо, улуу талаанын жеңилгис өкүлдөрү болгон байыркы кайраттуулук отун алып жүргөндөрдү колдоо болуп саналат. Proto-Bulgarian flag. Proto-Bulgarian flag. Бул түрдүү белгилери бар прата болгариялык желек. And here lots of Bulgarian symbol. Мисалы мында бактагы жылан жана Think like snake on the tree. ошол эле бүркүт тартылган. See the eagle. Here is the Odawa Мында биздин дагы бир белги кашкырдын элеси бар. symbol. Wolf. This is Бул болгарлардын бабалардын туусу. ancient Bulgarian flag. This is the flag. Бул богатур желеги. 20 жыл мурда Гаран карате боюнча Болгариянын чемпиону болгон. Кийинчерээк ат мүнүүгө кызыгып, жаа атканда, кылыч менен чабышканды үйрөнөт. 3 жыл мурда Түркияда жаа атуу боюнча чемпионатта 1-орунду алат. Бүгүнкү күнү ал таанымал кино актёру жана белгилүү каскадер. Бирок анын негизги иши богатыр тобуна катышуусу болуп саналат. Ал мында режиссер коюучу кызматын дагы аркалайт. Bogatur, you know, Богатур бул эр жүрөк жоопкер, мыкты чабандес. Ал ар түрдүү курал-жарактарды атчан жана жөө дагы колдоно алат. the horses and from the ground. And we perform the history of sword. Биздин шоуда биз айтылуу баатыр жоокер Богатурга сыйкырдуу аял келип берген байыркы кылычтын тарыхын көрсөтөбүз. Woman and bring it to one Bogatur soldier. My father is Биздин шоунун сценаристи менин атам. Ал киши билими боюнча тарыхчы. historic man. Мы группа Биздин топ өзүбүздүн тарых жөнүндө ойлонгон болгарлардан турат. Хотим через шоу сделать плацдарм для така Биз шоу аркылуу байыркы бабалардын даңазасын, байыркы бабалардын акылмандыгын кайра кайтарууга чөйрө даярдоо. идея про формирование болгарского народа. Это то, что Анан албетте ушул акылмандыкты, ошол даңктуулукту жана салттарды жаштарга өткөрүү. подвижные и, могу сказать, динамические формации, формирования. Менин болгар элинин жаралышы жөнүндөгү идеям бул Борбордук Азиянын бардык көчмөн элдери биригип, көчмөн жана ыкчам жер которуп жүргөн топторду түзүшкөн жана түрк каганатын дагы жаратышкан. В этот период получился этногенезис и болгар. Они были разные племен Менимче түрк каганаты кулаган кезде болгар эли түзүлүп калган. западного каганата, но объединены под скиптора, под мечом Алар көп түрдүү уурулар болушкан жана батыш каганат районуна кирген. Тулус, которые при распад каганата объединены под Бирок бирикме Дулус сыяктуу күчтүү бир уурунун кылычы алдында бириккен. старой или великой Болгарии. 1000 Ал мезгилден бери 1300 жыл өттү. I feel Мен мында өзүмдүн мекенимде жүргөндөй сезем. Анткени бул жака, Казакстанга келгениме абдан бактылуумун. warm here after that great day in Nomad. Көчмөндөр талаасындагы эң сонун убакыт өткөрүүдөн кийин мен жагымдуу чарчоону сездим. Бүгүн аба ырайы сонун. Фестивалдын коноктору дагы абдан жагымдуу адамдар. Бирок мен ушул боз үйдө жатып эс алгым келип жатат. In the yurt.
Казак таласына улуу көчмөндөр цивилизациясынын мураскорлору бир гана Болгариядан эмес, Венгрия, Украина, Кыргызстан, Түркия, Башкортостан жана Якутиядан дагы келишкен. Алардын бардыгы орто кылымдык баатыр жоокерлер жөнүндөгү элестетүүсүн, алардын аскердик өнөрлөрүн көрсөтүштү. Казакстандыктардын пикири боюнча өздөрүн Алтайдан чыкканбыз деп эсептеген корейлер жана америкалык индейстер гана жетишпей калды. Этот фестиваль стал знаковым. Бул фестиваль көрүнүктүү окуя болуп калды. Менимче ушундай иш-чараларды көчмөндөрдүн тарыхый мекени Улуу Тала өлкөсүндө, Улуу Тала борборунда өткөрүү туура. Это настоящая подготовка. Көкпар деген эмне? Бул чыныгы согуштук аракеттерге даярдык. Негизи көкпарда колдонулган аттар жоңган аттар эмес, анан миңдеген атчан аскер курамындагы чабандес жоокерлер эле эмес. Көкпарда машыккан аттар дагы жоокер аттар болуп саналат. Тяжелая латная конница наших предков, тюрков, Биздин бабалар түрктөр, монголдор, гундардын соот кийген атчан аскери туш келген душмандын катарын бузган. Анын ичинде рыцарлар дагы жеңилген. Аларга дүйнөдө бир дагы армия каршы тура алган эмес. Анткени аларда ат менен адамдын ушундай биримдиги жок болгон. Көкпар бул жөн гана кол салуу жана аттардын курчтугу эмес. Бул майданда жарадар жолдошун эңип алуу, аны колунда көтөрө качып, өз армиясын бир жоокерге болсо дагы чыгымга тушуктурбоо аракети. Башкача айтканда, бул биздин баалуулук, бул биздин өткөнүбүз. Эгерде жоокер 1 мүнөт ичинде абдан тездик менен 10-12 жеп аталса, анан мындай окту жүздөгөн адамдар атса, анда ал армия кандай зыян келтиргенин элестетип көрүүнүн өзү эле жетиштүү. Байыркы болгарлардын урпактары убакытты текке кетирген жок. Кетерге бир нече саат калганда музейге барып, өлкөнүн башка аянтында сейилдегенге үлгүрүштү. Before I go in the museum and now when I go out, I am just Менимче, ушул 4 атчандын эстелиги көптөгөн адамдардын көңүлүн өзүнө бурат. the monuments are 4 horsemen, 4 biggest. Бул сөөктөрү Алматынын жанында жана Казакстандын башка аймактарындагы көрүстөрүлөрдөн табылган байыркы жоокерлердин элеси. I feel the power of Аларды карап туруп, дароо байыркы таланын рухуна арбаласың. great steps. The golden eagle. Алтын бүркүт Казакстандын белгиси. When I saw the monument, I feel again the Мен бул монументти караганда, бул өлкөнүн жашоочуларынын күчүн, эркиндигин жана эгемендүүлүгүн сезем. in that country. Now in my country, is near 2 o'clock. Азыр менин өлкөмдө саат 2 болду. Түштөнү убактысы болуп калды. Here 2:11 o'clock. Мага мейманканага барчу убакыт келди. It's time for lunch. We go to the hotel. Take Тамактанып, батареяны толтуруш керек. fuel. Go to how is the name? Ошондуктан биз менен жүрүңүздөр. Let's go to the hotel. This is my hotel. Бул биз токтогон конок үй. Мага учканга чейин дагы 2 саат бар. Ошондуктан шашылуу керек. Now I go in. This is my father, you know him. Бул менин атам. Сиздер аны менен таанышкансыздар. Всё хорошо. How are you? Иштер кандай? Баары жакшы. Есть две дочери, Биздин 11 жана 9 жаштагы 2 кызыбыз бар. 8 лет у них. Ал мыкты жан жолдош. Самый лучший супруг. Он очень Ал үйдө дайыма көңүлдүү. в доме всегда Дайыма ушундай тамашаларды айтат. I know Guran from about Мен Гаран менен 11 жылдан бери таанышмын. Ал мени машыктырды. Мен үчүн абдан кымбат устат. Ал абдан күчтүү адам. part of my life. he went there training. Гаран машыгуу убагында укмуштуудай түрдүү түрүктарды жасай алат. And this kind of so Кээде мындай аракеттерден жаракат алгандагы учурлар болот. when they do the stunt sometimes Бирок ал эч качан чөкпөйт. Жакшы, бул жолу болбосо кийинкиде болот деп айтат. Анан ал номерди кайрадан кайталай баштайт. and says, okay, it's not happening. Ошентип акыры көздөгөн жыйынтыкка жетет. Гаран эч качан багынбайт. Ал керемет адам. It's just amazing.
Ошентип Багатур деп аталган топ кайрадан чогулду. Эми чемодандарды жыйнаштыруу жана дүйнө шаарлары боюнча саякатка сапар алуу калды. It's time to prepare my luggage. Мага өз буюмдарымды чогултуу керек. Ошон үчүн аэропортко жөнөйм. And the pretty visit in Astana in Kazakhstan finished. Ушуну менен Казакстанга менин визитим аяктайт. Менин мүйүзүм, менин соотум, дагы башка буюмдарым бар. All the stuff. I'm ready. Мен даярмын. Көрүшкөнчө. Bye.